What's up? What's up? Angliz tilini үйрөнүүчүлөр, бүгүn сиздер менен жанакы 12 чактын бирөөсү болгон present perfect'ти өтөбүз. Бүгүнкү present perfect бул 12 чактын бирөөсү англиз тилинде. Ошол мурдакы көргөн сабактардагы англиз тилиндеги 12 чактын кайсыл жеринде жайгашкан билесиздерби? Эстеп көрүңүздөр, билбесеңиздер чогуу каралы. Бул жерде 12 чак билдирген. Көргөнүздөрдөй present perfect, бул жактан present, бул жактан perfect. Экөөнүн ортосу бул жерде present perfect жайгашкан, present perfect. Көргөнүздөрдөй бул жерде present perfect. Жардам четиш кандай? Have, has plus past participle. Past participle дагы бир жолу айта кетсем, бул past participle үчүнчү форма, этиштин үчүнчү формасы. Have, has plus past participle. Эми ушул present perfect чагындагы сүйлөмдөрдү каралалы. Мурдагы айткандай, ар бир чакта биз 4 түрдүү сүйлөм өтөбүз дедик. Мурдагы сабактарда карасаңыздар, present perfect 4 түрдүү сүйлөм. Биринчиси positive sentence, жай сүйлөм. Жай сүйлөм кантип түзүлөт present perfect'те? Биздин жардам жетиштер эмне? Have, has plus past participle. Эми карайлы, positive sentence. Көргөнүңүздөрдөй бул жерде you have seen and recently. Recently дегенде көп убакыт өтпөгөн, недавно деген билдирет. Recently. You have seen and recently. Have, has бул жерде have болду. Seen past participle. See деген көрүү, өткөн чагы. Saw past participle үчүнчү формасы seen. You have seen and recently. Sen andı annаны жанаракта көрдүң. Недавно. Убакыт берилген жок. Recently деген недавно деген. Кийинкиси болсо, ушуну эле суроолуу кылса кандай кылабыз суроону? Суроону билген мурдагыдай өткөндө have жардамчы этишинин you'нун астына алып келсек, суроолуу сүйлөм болуп калат. Have you seen and recently? Анды жакында көрдүңбү деген суроо болушу, могу have'ди астына алып өтөбүз. Ошондо кандай сүйлөм болуп калат экен? Көргөнүңүздөрдөй, бул жерде have you seen and recently. Могу have'ди астына алып келсек, бул жерде суроолуу сүйлөм, суроо белгисин көргөнүңүздөрдөй. Have you seen and recently? Анды жакында көрдүңбү деген суроо болот. Дагы бир сүйлөм неле? Negative sentence. Карама каршы сүйлөм. Карама каршы сүйлөм деген эмне? Карама каршы сүйлөм you have бул жай сүйлөм да, карама каршы negative sentence ушу have'дин ортосуна эле not дегенди койсок, not. You have not seen and recently. Сен анды жакында көрбөдүң десек, анда бул кандай болот экен? Көргөнүздөрдөй бул жерде not. You have not seen and recently. Сен анды жакында көрбөдүң. Эми ушул эле карама каршы сүйлөмдүн have деген жардамчы этишти астына алып келсек you'нун, анда карама каршы суроолуу сүйлөм болуп калат. Анда сен анды жакында көрбөдүңбү деп сурасак, анда have you not seen and recently? Have you not seen and recently? Көргөнүздөрдөй бул жерде сен анды жакында көрбөдүңбү? Карама каршы суроолуу сүйлөм. Анализ кылалы. Бул жерде көргөнүздөрдөй экөө тең negative sentence болгон үчүн not кошулат. Бирөөсү бул жерде суроо, негединде have биринчи турат. Have. Ал эми have экинчи турса, биринчи you турса, анда жөнөкөй эле карама каршы сүйлөм. You have not seen and recently. Have you not seen and recently? Энди жакында көрбөдүңбү? Бул жерде энди жакында көрбөдүң. А бул жерде көрдүңбү? А бул жерде көрдүм. Ошол сыяктуу дагы бир жолу кайталайлы. Positive sentence. You've seen and recently. Кайталаңыздар. You've seen and recently. Экинчи, have you seen and recently? You have not seen and recently. Have you not seen and recently? Көргөнүздөр 4 түрдүү сүйлөм. Эми ушул 4 түрдүү сүйлөмдү ар бир жакка алып келсек, биринчи жак, экинчи жак, мен сени ал. Азыр ошону көрөлү. Бул жерде positive sentence, жай сүйлөм. I have seen and recently. Мен жакында аны көрдүм. You've seen and recently. Сен жакында көрдүң. He, she, it. Ал. Has seen and recently. Бул жерде has. Көргөнүздөрдө бул has бул жерге келет. Калгандарынын баары have. He has seen and recently. We have seen and recently. And you have seen and recently. They have seen and recently. Мен көрдүм, сен көрдүң, ал көрдү, биз көрдүк, сиз көрдүңүз, же силер көрдүңөр, алар көрүштү. Ал эми negative sentence болсо, negative sentence карама каршы сүйлөм not дегенди коебуз.
I have not seen Anne recently. Men жақында Anne'ді көрген жоқпын. You have not seen Anne recently. Sen көрген жоқсың. He has not seen Anne recently. She has not seen Anne recently. And we have not seen Anne recently. And you have not seen Anne recently. And they have not seen Anne recently. Көргеніңіздердей бұл жерде не oldu? Қарама-қарсы сөйлем болды. Ал эми андан кийинки сөйлем, үчүнчү түрдүү сөйлем, суроолуу сөйлем. Кандай болот? Ушул have'ди жана айткандай астына алып келип койсоңуздар, анда суроолуу сөйлем. Have I seen Anne recently? Анды жакында көрдүңбү? Have you seen Anne recently? Жакында Anne'ди көрдүңбү? Has she or has it seen Anne recently? Have you seen Anne recently? Have you seen Anne recently? Have they seen Anne recently? Бул жерде positive question sentence суроолуу сүйлөм, бүт бааны сүйлөм. Бир эле көргөнүздөрдө бул жердеги эмелерди, жардамчы этиштерди астына алып келип койдук. Бул жерде анда суроолуу сүйлөм болуп калат экен. Төртүнчү түрдүү сүйлөм карама-каршы суроолуу сүйлөм. Көргөнүңүздөрдөй да ушул negative sentence'тен карама-каршы сүйлөмдү азыр түзөбүз. Алар кандай болот экен? Negative sentence бул жерде Have I not seen Anne recently? Мен Аннаны жакында көрбөдүмбү? Деп суроо берсек, have you not seen Anne recently? Has he or has she or has it not seen Anne recently? Have you not seen Anne recently? And have you not seen Anne recently? And have they not seen Anne recently? So, when we talk about the negative question sentence сүйлөм боюнча сүйлөгөндө, көргөнүздөр бул деле суроолуу болгон үчүн астына алып келет, биринчи жардамчы. Андан кийин сөзсүз түрдө not кошулат, неге дегенде бул negative, карама-каршы суроолуу сүйлөм. Карама-каршы сүйлөм болгондо ноттор кошулат, бирок жардамчы этиштер аты тооштордон кийин болот, pronouns'дардан кийин болот. Эми ошол present perfect чагыны биздин убакыт, бул биздин убакыт, көргөнүңүздөй past, өткөн, now, азыркы убак, келечек. Жөн эле биздин жашап аткан убакыт. Азыр мен сиздер менен ушул жерде сүйлөшүп жатам. Ушул жерде сүйлөшүп жатканда present perfect'ти кайсы убакта колдонобуз? Же present perfect'ти визуальный шекилде көрүү түрүндө кайсыл жерде турат ушул жердечи, ушул сызыкчада? Күнүгө болуп атабы же мурдан кийин ошону карайлы. Көргөнүңүздөрдөй present perfect символизми ушул жерде жайгашкан. Мисалы, бул present perfect жайгашкан дегенде ар түрдүү ситуацияда колдонулат. Ошону көрсөтөбүз. Present perfect кайсыл жерде экен? Present perfect азыркы убакка чейинки бир ситуацияда. Аларды билиш үчүн present perfect'ти биз 4 жерде колдонобуз. Аларды азыр детальный айта кетсек, present perfect көргөнүңүздөрдөй бул жерде ушул ситуацияларда колдонулат. Буну артка алып коелу. Ушул ситуацияларда колдонулат. Кандай ситуациялар? Буларды айталы. Мына. Бул жерде көргөнүңүздөрдө recent action. Эгер recent action. Recent деген недавний действие. Мындай азыркы убакытка чейин болгон нерсе, бирок убакыт айтпайбыз. Жаңы эле десек, мисалы, бирөө келди, жаңы эле келди. Мына, recent action. Ошол убакта менен колдонот экенбиз, present perfect колдонобуз. Мына, present perfect азыркы убакта. Көргөнүздөй, бул жерде жайгашат. Recent action. Азыр бирөө жаңы эле келсе, айтабыз, азыр жаңы эле келди. He has just come. Ал жаңы эле келди, азыр келди, азыркыдан мурда болсо. Андан кийинки ситуация result. Result деген нени билдирет? Result бул результатты билдирет. Result болгондо кандай? Бир действие болсо, ошонун кийин өзгөчө кыска убакытты болгон этишти, кыймыл аракеттен кийин результат болсо, ошону кой. Мисалы, бирөө терезени сындырып койсо, карайбыз, ал терезе сынып турса, анда эмне деп айтабыз? Oh, somebody has broken the window. Бирөө терезени сындырып коюптур. Сындырган. Сындыруу деген break, ал канча убакыт алат? But алабы? But болгон үчүн андан кийин результат болсо present perfect колдонобуз. Андан кийинкиси news. News. Мисалы, news кандай болушу мүмкүн? Жаңылыкта. Бир жаңылык болду. Мен мисалы иним үйлөндү десем, элдер аны жөнүндө билбейт. Балким бир жума мурда үйлөнгөн, балким 2 ай мурда үйлөнгөн, бирок результатта алар мен сүйлөп аткан кишилер билбеген үчүн, аларга жаңылык болгон үчүн, hey guys, my brother has got married десем, менин иним үйлөндү десем, аларга ошондо present perfect'ти колдонобуз. Дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. Present perfect'ти news'те колдонобуз. Андан кийинкиси
news болот. Бирок кечирсиздер ошол news колдонгондон кийин кайра улантылып кетсе ошол тема, мисалы, качан кантип үйлөндү десе, кантип, андан кийин уже past simple колдонобуз, did деп колдонобуз. So, мисалы мынтип айтсам, hey guys, my brother has got married. Мен иним үйлөндү десем, анда бирөө менсе, чын эле качан үйлөндү десе, when did he get married? Качан ал үйлөндү? Анда past simple колдонобуз. Үчүнчү түр качан колдонобуз? Life experience. Life experience деген жашообузда бирдемке болсо, мисалы ушул сызыкта жакшы көрөт. Ойлоңуздар, биз ушул жерде төрөлдүк, азыр ушул жердебиз. Ушул жашооңузда эмне болду, болбоду? Ошол дагы present perfect болот. Мисалы мен жашоомдо Titanic киносун көргөмүн. Oh, I have seen Titanic. Анда убакыт маанилүү эмес, кайсыл жерде, бирок ушул төрөлгөндөн азыркы убакка чейин бир жерде көргөмүн. Ошону не деп коет экенбиз? Life experience. Сен мисалы Америкада болгон белең десе, have you been to the United States? Болгон белең. Сен ушуну жедиң беле? Мисалы каша жедиң беле? Have you ever eaten a porridge? Каша жедиң беле десек, ошондо да колдонобуз. Бул эмне? Life experience. Эми андан кийинкиси a period of time until now. A period of time until now. Азыркы убакытка чейин ки мындай period не убакыттын эмеси болсо, могул жерге коелу. Ушул жерден тартып ушул жерге чейин. Мисалы мен сизди 5 жылдан бери билем десем, I have known you for 5 years. 5 жылдан бери билем. Мен Кыргызстанда өмүр бою жашайм. Өмүр бою канчага чыксам, 30га чыксам, значит 30 жылдан бери жашайм десем, I have lived in Kyrgyzstan for whole my life. Бүт жыл. Же мисалы кыска убакыт айтсак, I have been here for 2 years. Мен бул жерде 2 жылдан беримин. Ал эми андан кийингиси болсо, андан кийингиси эмне болду? Period of time until now. Бирок байкаңыздар, могул жерде period of time until now'дун маанилүү нерсесин айта кетсем, эгер мисалы мындай for деген эмени колдонобуз, preposition деп коет. Мисалы I have been here for 2 years. For'дан кийин убакыттын бөлүмүн колдонобуз. Точка убакыт эмес, check it. For. Мисалы мен мисалы Москвада 2 жылдан бери жашайм десем, I have lived in Moscow for 2 years. Же болбосо, эмне деп айтам? Since деген preposition колдоном. Since деген ошол убакыттан бери. Анда точка убакытын колдонобуз. Мисалы 2 жылдан бери десем 2003 болсо 2011 болобу? I have lived in Moscow for 2 years. For 2 years десем, ал эми 2 years болсо 2 жыл кемисе 2011. I have lived in Moscow since 2011. 2011 точка время. Төртүнчү түрдү карады, repeated action until now. Азыркы убакытка чейин кайталанган нерсе. Ал кандай болушу мүмкүн? Мисалы карайлы, могу көргөнүңүздөрдөй ушул жерден башталып ушул убакка чейин, же жашообузда, же ушул определенокта. Мен мисалы 5 жолу Германияга бардым десем, I have been 5 жолу Германияда болдум. I have been to Germany for 5 times. Болдум. Же 5 китеп жаздым. I have written 5 books. 1 китеп, 2 китеп, 3 китеп, 4 китеп. Ушул периоддун ичинде 4-5 нерсе болсо, ошондо да present perfect колдонобуз. Present perfect. Repeated action. Or you can say I have had 4 accidents. 4 жолу аварияга түштүм, мисалы, ошондой ситуацияда болот. Ошо repeated action until now. Until now азыркы убакытка чейин деген ошо маанилүү. Андан кийин жашоодо биз бушуну биринчи жолу көрдүм десеңиз, анда this is the first time I have seen. Okay? I have seen this movie. Буну биринчи жолу. Буну экинчи жолу мисалы окуп атам десем, this is the second time I have read this book. Second time. 100-чү жолсо the 100th time дегенде да ушул убакта да кайсыны колдонот экенбиз? Present perfect чагын колдонобуз. Көргөнүңүздөрдөй, ушул ситуацияларда present perfect чагын колдонобуз. Ушулар жакшы жаттап алыңыздар. Недавний действие болот, результат болсо, жаңылык болсо, жашообузда болгон бир окуя болсо, болгон. Бирок убакытты айтпайбыз. 2005 десеңиздер, анда present perfect колдонобуз. Анда эмне колдонобуз? Past simple колдонобуз. Же period of time until now. Until now азыркы убакытка чейин бир периоддо бирдемке кылсаңыз, мен ушул убакытка чейин сени билем. Мен ушул убакытка чейин мен ушуну жазгам эмес. Ушул убакытка чейин мисалы определенный сөздөр бар, глаголдор бар, ошолорду айтасыздар да. Ушул убакытка чейин. Андан кийин кайталанса, ушул убакытка чейин же биринчи жолу, бул экинчи жолу же үчүнчү жолу десеңиздер, ошондо present perfect tense'ти колдонобуз. Ошол сыяктуу көргөнүңүздөрдөй буну кайра окуп,
кайталаңыздар, кайсы убактарда колдонобуз. Бул символична бердим, ушул убакта колдонулат present perfect. Анан present деп аталган себеби, present деген азыр деген сөз да. Ушул убакка чейин сөз болуш керек. Эгер мен мисалы 5 жылдан бери Москвада жашадым десеңиздер, ал өткөн болсо, азыр Москвада жашабасам, анда present perfect колдонбойбуз, анда past simple колдонобуз. Аны дагы кийинки сабактарда өтөбүз. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Англис тилин үйрөнөңүздөр. Булар англис тили дүйнө тили болгон үчүн сиздерге аябай жарайт, керек болот. Сиздер үйрөнө аласыздар. Дагы бир жолу көрүшкөнчө, take it easy. Bye.